Бүгүнкү колдонуудагы мыйзамда ядролук зона 75%дан кем болбош керек деп норманы коюп койгон. Жыйынтыгында корук үч категорияга бөлүнөт. Бул ядролук, буфердик, корголуучу деп. Жыйынтыгында корукту түзүп атканда же бир ташты, же бир жайытты, же бир токойду, же бир чөптү коргойбуз деп корук түзүлөт. 75%га жеткиребиз деп мыйзамды сактайбыз деп Токой чарба агенттигинин кызматкерлери мисалы ядролук зонаны мындай айтканда жасалма түрдө чоңойтуп атат. Жыйынтыгында ошол жерде турак жайда кирип кетип атат. Кереги бар, керек эмес жайларда кирип кетип атат. Ядрого тиешеси жок жерлер дагы. Ошону айтып атабыз биз. Ар бир корукта өзүнүн илимий изилдөөчү институт бар. Ошол изилдөөчү институт аныктап чыксын. Тигил же бул корукта бизге керектүү жай 10% экен, же 20% экен. Мүмкүн мейли 30% болсун. Ошого гана биздин ядролук зона болуп бекилсин. Калган зонасы буфердик зонага чыгат. Жыйынтыгында буфердик зона кеңейет. Жергиликтүү калк, айрыкча Токой чарбасында жашаган жергиликтүү калктын турмуш тиричилиги күнүмдүк бул Токой менен. Аларда үлүш жер жок. Алар же сугат жер жок. Алар эгин эге албайт, өспөйт. Демек, тиричиликти, күнүмдүк тиричиликти ошо Токой менен кылат. Ал жерде мөмөсүн терет, чөбүн чабат, кураган аяк чемчкен отун алат дегендей. Мал жайылбайт деп, ошол мал жайуу боюнча суроо талаптар болду. Мен айттым, биз мыйзамды кайра иштеп чыгып, мал жайлат деген жердин алабыз. Бир гана ошол туристтик жакка чөп жайын тергенге, мөмөсүн тергенге калкка убактылуу бир мезгилге мүмкүнчүлүк берели. Андай кылбасак, бизди күнүмдүк бүгүнкү күндө жергиликтүү калк менен Токой чарба агенттиктеринин ортосундагы тирешүү болуп атат. Бул ошол эле Сары Челек, бул ошол эле Дашман коруктарын конкреттүү түрдө мисал кылып айтып кеттим. Тилекке каршы депутаттар ойлуу экиге бөлүнүп, саясатка да айланды берди. Бул кум төргү тиги бу деп. Кум төргү эч кандай тиешеси жок. Башка эч кандай тиешеси жок. Мен айтып атам, ар бир корукка өз-өзүнчө мамиле кылайлы. Керектүү жерин ядро кылып сактайлы. Башка жерин калкка мүмкүнчүлүк берели. Биз жергиликтүү калк менен акылдашып, кеңешип, Токой болобу, башкасын сактабасак, андай эффект болбойт. Сөзсүз биз жергиликтүү калк менен дагы эсептешибиз керек. Бирок мындай болуп калбайбы? Мисалы үчүн биз азыр берип койсок, ошентип уруксат, анан кийин бара жанагындай туристтикти өндүрөбүз деп кафе салына баштайт, мейманкана салына баштайт, анан жерлер Токой тарый берет да билинбей эле. Көрүп атасыз, сиз дагы кооптонуңуз бар. Туура. Тилекке каршы ушундай болгон учурларда болгон мынга чейин. Бирок азыркы мыйзамда бир дагы курулуш же башка болсун деген нерсе жок. Аны сактай турган өзүнчө органдар бар. Туристтик жагы кандай? Бул туристтик бир сезондо кирет, көрөт. Мисалы Сары Челекте көлүн көрөт, катерге түшөт, башка жагын көрөт. Ал жерде жатса мүмкүн бир күн жатат, бирок калып кетпейт ал жерде. Чыгат. Ошол жерге жергиликтүү калкка кирешесин таштайт. Ошондой эле башка саймалуу ташты көргөнү барат туристтер. Андай биз корук деп сактай эле туруп, мындай музей катары бир кол тийбес катары сактап отурганден дагы бир качуу туристтерге көрсөтүшүбүз керек. Албетте ал жерге баягы жеңил конструкцияда же оор конструкцияда курулуш курганга таптакыр тыюу салыш керек. Күнүмдүк кирип чыкканга бир мезгилге уруксат беришибиз керек.